Кадамжайлык апалар райондук маданият үйүнүн имаратынын бир бөлүгүнө өздөрүнө керектүү шаймандарды жайгаштырып, чеберчилик менен алектенишет. Пенсия жашындагы апаларга үйүндө небере карап олтуруу адатка айланган. Бирок бул байбичелер тобу мындай көрүнүштөн арылуу менен кошумча киреше да табышат. Любой эле келин кыздар, балдар болсо да, кызыккандар болсо ушул жерде үйрөтөбүз деп нейтральный ушул жерде. Пенсияга чыккан апалар каалоочулар үчүн эшигибиз ачык дешет. Килем токуудан баштап кыз келиндерге таандык ар кандай чеберчиликти үйрөтөбүз дейт. Жашыбыз өтүп, алдыбыз 77-де, аркабыз 65-те болгонуга байланыштуу эми кол өнөрчүлүгү менен ушуну аркалайлы деген максатка өттүк. Райондук, республикалык. Азима Караева Кадамжайдын 40 кыз деп аталган коомдук бирикменин жетекчиси. Алгачкы жолу шайыр апалар группасын түзүп, Кыргызстанда болгон ар кандай иш-чараларга чакырылып ырдап жүрүшкөн. Биз биринчи 2015-жылы февраль айында Кадамжайдын 40 кызы коомдук бирикмеси шайыр апалар группасы түзгөнбүз. Ол группада 18 аял. 18 аялдан баштап ар түрдүү проекттерге катышуу үчүн гүл өстүрүүчү бир группа, анан волейбол ойноочу бир группа ошентип түзүлгөн эле. Анан биз эми жашыбыз өткөн сайын ырды азайттык дагы, анан шайыр апа болбой, ажы апа болойлу деп балдарыбызга үлгү, өрнөктүү өзүбүздүн байбичелердин, энелерибиздин, накта энелерибиздин элесин балдарыбызга калтырып кетели, балдарыбызга өрнөк болойлу деген максатта ажы апа болуп, пенсияга чыгып, отуруп эле калбай, килем согойлу деп. Байбичелер тобу килем токууда кой жүнүн атайын сатып алышпайт. Ар бири бирин экин мал кармайт. Анан дагы жүндү иштеткен апаларга каалоочулар алып келип беришет. Ийирип жүндү жипке айланткандан соң ар кандай түстөгү боекко салып, килем токууга даярдашат. Жакшы жерлерин ийребиз, ошондой кургатып туруп, жууп туруп, тазалап анан кийин ийребиз да. Туткучубуз бар, эми азыр. Ташкан Хатимова жүндү килем токууга даярдоо дагы бир топ эмгекти талап кылаарын айтат. Ал эми Таштан апанын колундагы ийгинин ташына канча жыл болгонун өзү да билбейт. Бул ийик кадимки ийик. Мына ийик башын айтпа. Канча жыл болгон билбейм. Менин ата-бабамдан калган да ушу энелерим. Ийик дагы энемден калган ийик. Энемдин ийик. Мен 78, мусулманчасына 78, 46-жылгы 77 деп эме эсептейбиз да. Билбейм канча жыл болгон. Эми бир 100. Илгери ушундай ийик баш. Илгерги мына бул ийик баш, илгерги баягы эмне дейсиңер, өтө кымбат таш дейт го. Ошолордон жасалган да булар. Токтогон жерден кармайсың. Мына үстүңкү жипти аласың да. Эми бу жерден өткөр. Азыркы учурда апалардын өнөрүн үйрөнүү үчүн 2 кыз такай келип жатыптыр. Бирок чеберчиликти үйрөнүүгө ынтызар кыз келиндер көп экен. Гүлбарчын Амирова, Аскар Баймуратов, Салам Медиа. Ар бир арсакта өзүнүн мына клеткасы бар, ошол тартылган сүрөттө тартылган клетканы килемге түшүрүштү үйрөнөбүз.